Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Алтын бешик маалымат программасы студияда Айбегим Набиева. Саламатсыздарбы? Алгаш жаңылыктардан кыскача анонс. Мыйзамсыз менчиктештирилген балабакчалардын имараты 100 күндө мамлекетке кайра кайтарылат. Баткен жана Өзбекстандын Фергана облустарынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ишкерлери жолугушту. Баткен облусунда бир жума ичинде жол кыймылынын эрежелерин бузган 932 айдоочу аныкталды. Кызыл Кыяш шаарында селдин алдын алуу жана кесепеттерин жоюу аракеттери көрүлдү. Мыйзамсыз менчиктештирилген балабакчалардын имараты 100 күндө мамлекетке кайра кайтарылышы керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаров билим берүү тармагынын кызматкерлери менен жолугушууда билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, статистика боюнча республикада 7 жашка чейинки 1 миллион 107 миңден ашык бала жашайт. Жалпысынан республика боюнча 1712 балабакча бар. Аларга 199 миңден ашык бала барат. 69 балабакчанын имараты менчикке өтүп кеткен. Биз аларга 100 күн убакыт беребиз. 100 күн ичинде кайтарылбаса күч менен алып, билим берүү жана илим министрлигине өткөрүп беребиз. Кумтөрдө алдык, бакчаларды да калабыз. Айрым имараттарда салык кызматы, соттор жана башка уюмдар олтурат. Алар башка имаратка көчүрүлөт деп билдирди Акылбек Жапаров. Мындан тышкары министрлер кабинетинин башчысы техникалык адистеги кадрларды даярдоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ал өлкөдө энергетика жана транспорт тармагында чоң долбоорлордун курулушу башталганын эскерди. Биз политехникалык университеттин мурунку сыймыгын кайтарышыбыз керек. Мындан тышкары Улуттук илимдер академиясы, билим берүү министрлиги, жогорку окуу жайлардын ректорлору менен биргеликте илим жана билим берүү экономикага жана элге кызмат кылуусун камсыздашыбыз керек. Мен сизден чыныгы долбоорлорду күтөм, деди Акылбек Жапаров. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Венгрияда болуп өткөн эл аралык мелдешке катышып келген спортчулар менен жолугушту. Бүгүн 28 февралда Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, Улуттук бокс федерациясынын вице-президенти Камчыбек Ташиев жана Кыргыз Республикасынын бокс федерациясынын президенти Умбеталы Кыдыралиев 7-12 февраль күндөрү Венгриянын Дебрецен шаарында болуп өткөн бокс боюнча Бокскай Инстав Мемориал эл аралык мелдешине Кыргызстандын атынан катышып келген спортчулар менен жолугушту. Аталган мелдешке Кыргызстандан 10 спортчу катышкан. Жыйынтыгында спортчу Эркин Адылбек уулу 86 кг салмакта күчүн сынап, финалда бельгиялык Легенас Индристи жеңип, алтын медалга ээ болгон. Ал эми Асылбек Аманкул уулу 48 кг салмакта күч сынашып, күмүш медалды багындырган. Камчыбек Ташиев спортчуларды жеңиши менен куттуктап, боксчулардын эмгек сиңирген машыктыруучусу Тилекмат Эңкеевке жана Акыйкат Абаевка ыраазычылыгын билдирди. Төрага бул жеңишти багындырууга машыктыруучулардын эмгеги зор экенин баса белгиледи. Ошондой эле Ташиев мамлекет спортчуларга ар тараптан колдоо көрсөтүүгө ар дайым даяр экенин айтып, спортчуларды күчтүү жана тайманбас болууга чакырды. Өз кезегинде спортчулар жана алардын машыктыруучулары Улуттук бокс федерациясынын президенти жана вице-президентине көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылыктарын билдиришип, мындан ары да өлкө желегин бийик желбиретип, байгелүү орундарды багындырууга болгон күч-аракеттин жумшаарын убадалашты. 17 февралда Дубайда өткөн экс-президенттердин өлкө башчысы Садыр Жапаров менен жолугушуусу боюнча Курманбек Бакиев дагы маалымат калтырды. Анын айтымында Алмазбек Атамбаев аягына чейин олтурган эмес. Атамбаевка сөз тийгенде ал деле Жапаровдун демилгесин колдоду, бирок бир нече рюмка алгандан кийин ал өз сөздөрүнө ээ болбой калды. Мен ага ал тууралуу акырын айтып койдум эле, ал дааратканага барам деген шылтоо менен чыгып кетти, дейт. Курманбек Бакиевдин билдирүүсүндө мурдагы жетекчилер жолугушуунун форматын билишкен эмес. Жалпысынан алганда жолугушуу тынч эле өттү. Ага катышкандын баары Садыр Жапаровдун демилгесин колдоого алды. Жана жыйынтыгында жеке араздашууларды четке чыгарып, элдин биримдиги үчүн тигил муну бул тигини колдогон адам деп элди бөлүп жарууну токтотуп, иштин мазмундуулугу тууралуу ойлош керек деген чечимге келдик. Кошумчалай турган дагы бир гана нерсе, мындай форматтагы жолугушуу мен үчүн эле эмес, бардыгыбыз үчүн күтүүсүз болду. Анткени жолугушууга келгендердин биринчи реакциясынан эле байкалып турду, дейт Курманбек Бакиев. Соңку мезгилде Кыргыз-Өзбек мамлекеттеринин ортосундагы мамилелердин жакшыруусу менен кошуна өлкөлөрдүн бири-бирине болгон ишеними жана ынтымагы бекемделип жатат. Үстүбүздөгү жылдын 27 январында Баткен жана Өзбекстандын Фергана облустарынын ортосундагы кызматташтыгы боюнча жол картасы түзүлгөн. Ага Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы карым укуктуу өкүлү жана Фергана облусунун башчысынын ортосунда жол картасына кол коюлган. Жол картасын ишке ашыруу максатында эки тараптуу жолугушуулар уюштурулууда.
Кыргыз-Өзбек биргелешкен форумуна эки өлкөнүн расмий жана бизнес чөйрөлөрүнүн 100дөн ашык өкүлү катышты. Негизинен ишкердик тармагында соода алакаларын жандандыруу менен эки элдин ынтымагын дагы да тереңдетүүгө багытталган сунуштар айтылды. Эң негизги басым өнөр жайга басым жасап атабыз. Себеби өнөр жай тармагында бул биз кичи ишканаларды ачып, жумушчу орундарды түзүүгө чоң мүмкүнчүлүк бар да. Ошондуктан бизде жеке ишкерлер бүгүн өздөрүнүн сунуштары, долбоордук сунуштары менен келип атат. Буюрса, өзбек тарап менен бир канча бир жыйынтыктарга, жакшы бир келишимдерге кол коебуз деген үмүтүбүз бар. Кадамжай районунун мамлекеттик администрациясында инвестициялык долбоорлор мөмө жемиш жашылчаларды жеткирүү, ал эми Кыргызстандын картошкасын, мал жандыктарын сатып алуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ал эми Өзбекстандын Кубасай шаары менен Кызылкыя шаарынын ортосунда көп жылдар бою ар тараптуу мамилелер уланып келген. Бүгүнкү форумдун алкагында Кубасай шаарындагы өнөр жай тармагындагы өндүрүлгөн продукцияларды Кыргызстандын аймагына экспорттоого кызыктар экендигин коңшу мамлекеттин расмий өкүлү кошумчалап кетти. Ошондой эле облустун аймагындагы кичи бизнестерди ачууга өзбекстандык ишкерлерди тартуу, жол картасында Баткен облусунун аймагында соода үйүн ачуу боюнча тапшырмалар коюлгандыгы белгиленди. Кубасай шаары менен азалдан Кыргызстан Республикасы менен чегара саналады. Фергана жана Баткен облустарында эки өлкөнүн соода тармагын өнүктүрүүгө багытталган соода үйлөрү ачылат. Бүгүнкү форумда бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, март айында соода үйлөрү ачылмакчы. Кубасай шаарынан курулуш материалдарын экспорттоого кызыктарбыз. Ал эми Кыргызстан тараптан цемент, көмүр жана картошка импорттоо жолго коюлары күтүлүп жатат. Максатыбыз эки элдин ортосундагы ынтымакты бекемдөө. Аholisi va tadbirkorlarga talab etiladigan Форумдун алкагында туризм багыты боюнча да сөз болду. Кадамжай районунун аймагындагы экологиялык, ден соолуктуу, чыңдоо, тарыхый жана тоо туризмдерин өнүктүрүү боюнча 5 туристтик фермалар менен эки тараптуу келишимдерге кол коюуга жетишти. Алдыда апрель айында эки облустун ортосундагы инфотурлар уюштурулмакчы. Mahalliy turistik tashkilotlar bilan shartnomalar, memorandum imzolashga keldik. Жергиликтүү туристтик фермалар менен эки тараптуу кызматташууга келишим түзгөнү келдик. Андыктан туристтик фермалардын өкүлдөрү да келген. Туризмдин потенциалын, мүмкүнчүлүктөрүн үйрөнүп чыгабыз. Биздин максат өз ара облустар арасындагы алакаларды жандантып, жыл ичинде 500 000 туристтерди кабыл кылабыз. Ошондуктан жакшы максаттар менен келгенбиз. Натыйжалуу жол картасын түзүп, бизнес пландарды сүйлөшөбүз. İki taraflama 250 000'dan sayyohlar kabul kılamiz. Кадамжай райондагы жергиликтүү ишкерлер да коңшу мамлекетке өндүргөн продукцияларын экспорттоого кызыктар. Андыктан бул форумга 50дөн ашык түрдүү тармакта иш алып барган бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү келди. Кошумча маалымат үчүн айтсак, Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын негизинде ишкерлерге жеңилдиктер каралган. Бизде да ушул райондун потенциалдан чоң, ушул чегара аймакта болгонубуздан кийин кошуна мамлекет менен соода экономикалык тармактарды жакшыртуу боюнча бир топ иш пландарыбыз бар. Булар боюнча да өз ара иштешебиз. Анан кошумча айтып өтүш керек. Баткен облусунун ушул Баткен облусуна берген өзгөчө макамдын алкагында бай ишкерлерге да айтып өтүп кеттик. Бул подоходный салык деп коет. Бул жерде ошондон 10%-тен 5%ке чейин налог с продаждар. Мисалы ушул эки мен айтып өткөн налогдон 0% деген бизде бар. Ошол чегара аймактарда ишкана курса, бул өтө жеңилдик болот. Анан мындан сырткары мамлекет тарабынан дагы ушул 1 миллиондук эгер ишкер инвестиция тартылып аткан болсо, мамлекет 3 миллион долларга чейин гарантия берип атат. Булардан азыр жолугушууда ишкерлерге айтып өтүп кеттик. Кадамжай райондук администрациясы тарабынан учурда жергиликтүү ишкерлер менен сүйлөшүүлөр улантылып, бизнес тармагындагы өкүлдөрдүн сунуштары угулуп жатат. Быйылкы жылда район аймагында өнөр жай зоналарын ачууга жана өздөштүрүүгө атайын жерлерди берүү пландалууда. Ал эми Кыргыз-Өзбек форумунун алкагында Баткен жана Фергана облустарынын ишкерлери өз ара макулдашууга жетишти. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Баткен облусунда биринчи жолу Кыргыз Республикасынын президентинин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Инсан Лейлек коомдук фонду тарабынан жигердүү диалог жаранды коом жана жергиликтүү бийлик аттуу чакырыктын астында жергиликтүү жана мамлекеттик маанидеги маселелерди чечүүдө жаранды коомчулуктун ролу жана салымын жогорулатуу максатында көздөгөн жарманке болуп өттү. Анда облус аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан 30га чукул мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү чогулду. Кененирээк кийинки репортажда.
Гүлмира Мамашарипова Кызылкыя шаарындагы Акниет тигүү цехинин негиздөөчүсү. Луч Сонса коомдук бирикмесине мүчө болуу менен инвестиция тартып, натыйжада ишкерлигин кеңейте алган. Бүгүнкү жарманка ишкер айым үчүн керектүү маалыматтарга ээ болуу менен тажрыйба алмашуу үчүн мыкты көмөк бергенин белгилейт. Биздин кол өнөрчүлүктөр бүт өзүңүздөр көргөндөй курак менен жасалат, курак тигилет. Бул куракты бүт үйдө отурган энелер, ошо балдары менен үйдө отуруп эле өздөрү эмгектенет, тигип, ушундай козуктарды жасатып, үйдө отуруп акча тапканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол Акниет тигүү цехи мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелерине иш берип, сөзсүз эле курак эмес, кээ бирки куракты тиккенди билбеген ата-энелер даяр болгон төшөктөргө пахта салып шуруп беришет да. Ошентип чогуу иштешебиз. Ишти чогуу алып. Карлыгач коомдук фонддон бул жерде биз жанакындай биринчи эле максатыбыз жанакындай энеликти жана балалыкты коргоо, андан кийин жакырчылыктан чыгаруу, андан кийин жакшы айылдар менен Тажикстан, Өзбекстандар менен карын катнаш болуп достук көпүрөнү түзүү, андан кийин элдин муктаж көйгөйлөрүн чечүү маселесинде иштейбиз. Анан биз Карлыгач коомдук фонддо көбүнчө ушу элдердин көйгөйүнө, элдердин суроо талаптарына ылайыктуу болгон долбоорлорду ишке ашырып келатабыз. Облус жарандарынын кызыкчылыгы үчүн аймактарды өнүктүрүүдө бийлик жана бизнес өкүлдөрү менен жарандык коомчулуктун күчүн бириктирүү, өнөктөштүк жаратуу облустун социалдык экономикалык абалынын жакшырышына салым болоорун айтышат. Баткен облусунун аймагында 25ден ашык коомдук уюмдар менен андан тышкары эл аралык уюмдар менен биз бир топ иш аракеттерди жасадык. Белгилеп айтып кете турган болсок, бул Инсаний эле коомдук фонду менен биз 2014-жылдан бери миграция багытында бир топ иш аракеттерди жасап, жаштарга жол көрсөтүүдө, миграцияга чыккандарга жол көрсөтүүдө бир топ иш аракеттер жасалды. Мындан тышкары айылдык ден соолук комитетинде бул апаларыбыз, эжелерибиз, сиңдилерибиз жанагы айлык акысы жок болсо дагы ошол иш аракетти өзүнүн чын жүрөгүнөн кылып, элге салым кошоюн деген максатта айылдык ден соолук комитети бир топ иш аракеттерди жасады. Мен ойлойм, бул биринчи жолу шаардын территориясында биринчи жолу уюштурулган, бул облустук деңгээлдеги иш-чара. Анан мамлекеттик эмес уюм менен жергиликтүү бийликтин жакындашууна илетканы аттуу иш-чара болуп атат. Инсаний эле коомдук фонду Баткен облусундагы жарандык коомчулук, жергиликтүү бийлик менен сектор аралык кызматташуу боюнча конструктивдүү диалог курууну жүргүзүү үчүн фасилитатор долбоорунун алкагында облус аймагында жергиликтүү жана мамлекеттик маанидеги маселелерди чечүүгө, жарандык коомчулукту көбүрөөк тартуу, секторлор аралык ишенимди жаратуу жана жарандык тармакка тиешелүү демилгелерди жайылтуу багытында мамлекеттик эмес уюмдар үчүн мобилдүү элеткана көп тармактуу платформасын түзгөн. Анын алкагында Баткен аймагын өнүктүрүү үчүн ар тараптуу эффективдүү баарлашууга шарт түзүү максатында иш-чараны уюштурушкан. Акыркы учурда ошол биз дагы Инсаний эле коомдук фонду ошол коммерциялык эмес уюмдардын башын бириктирип, ошол баарыбыз бирге кандайдыр бир стратегиялык жол менен бирге иштешели, мындай ынтымакка чакырып, анткени булар баардыгы ошол Баткен областыга ар түрдүү инвестиция тартып, ар түрдүү салымдарын кошуп атат да, акчаларды алып келипчи. Анан ошого ошол баарыны бириктирип бүгүн атайын жармерке уюштуруп атабыз. Ошол бир 30га жакын мамлекеттик эмес уюмдар азыр катышат, дагы баардык ишмердүүлүгү жөнүндө айтып берет. Ошол биз Баткен областык жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнү чакырдык. Ошол мамлекеттик эмес уюмдардын жумушу менен таанышкыла, көргүлө, ким кандай жумуш аткарат, кандай салым кошот. Анткени чындыгында ошол негизги бизге азыр өнөктөштүк керек да, мамлекеттик эмес уюмдар, жергиликтүү бийлик, бизнес сектор, же биз аны атайын частно-государственное партнерство дейбиз да. Анан ошого ошол негизи жарманканын максаты ошол мамлекеттик эмес уюмдардын салымы Баткен областыга карата, анан ишмердүүлүгү менен таанышуу, анан ошол мамлекеттик эмес уюмдардын башын бириктирүү. Өлкөбүз эгемендүүлүк алган жылдардан тарта каттоодон өткөн 300дөн ашуун мамлекеттик эмес уюмдар ишмердүүлүгүн жүргүзгөн. Ал эми учурда облус аймагында 30га чукул иш алып барууда. Бул өз кезегинде жергиликтүү бийлик менен өнөктөштүктө иш алып баруу, калктын турмуш шартын жакшыртууга өбөлгө болоору талашсыз. Бермет Манасова, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.
Кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири катары тарыхта калган Молдонияздын быйыл 200 жылдыгы. Мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Акын өз чыгармаларында өмүр өлүм, адеп, ахлак, жаманчылык, жакшылыкка байланыштуу турмуштук философиялык темаларга жана ошол кездеги кыргыздары баштан кечирген тарыхый окуяларга басым жасаган. Өз заманынын илимдүү акыны агартуучу Молдонияз кыргыз элинин маданий мурасына зор эмгек калтырган. Кыргыздын туткасы болгон залкар инсан акын, агартуучу Молдонияз тууралуу быйыл илимий изилдөөлөргө өзгөчө басым жасалып жатат. Жада калса 21 кылымдын технологиясы өнүккөн мезгилде бир топ аудио уктуруулар менен тарыхчылардын изилдөөлөрү элдин көңүлүн өзүнө бурууда. Белгилей кетсек, Молдонияз кыргызда өз колу менен китеп жазып калтырган жалгыз инсан. Залкардын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу илимий конференциялар менен коштолгон түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2022-2027 жылдарга ушул улуттук наркты сактоо жана аны өнүктүрүү программасы жарлыгынын алкагында ушул улуу жазуучу, акын, философ, эл агартуучу Молдонияз Ишназар уулунун 200 жылдык юбилейдик маракесинин анын маракесине арналып ушул бүгүнкү илимий практикалык конференция уюштурулуп атат. Конференциянын максаты ушул биз ушул улуу жазуучунун чыгармаларын биздин жаштарга тааныштыруу, даңазалоо. Ошону менен бирге эле азыркы убактагы ушул илим изилдөөдөгү көйгөйлөр, аны чечүү жолдору, жаштарды илимге тартуу, кызыктыруу. Кыргыз жазма адабиятынын көч башчысы, улуу агартуучу, жазгыч, акын, тарыхчы, ойчул, наркты, салтты даңазалаган Молдонияз сабатсыздыкты жоюу максатында балдарды окуткан мектеп өңкүрүнүн айланасында реконструкциялоо иштери жүрүп, залкардын санаттарын жайылтуу демилгеленген. Бүгүнкү күндө Молдонияз мурастары коомдук фонду 5 жылдан бери маданият өкүлдөрү жана тарыхчылар менен жазгыч акындын мурастарын жайылтуу боюнча иштерди алып барууда. Ошол белгилүү дата бизге мындай айтканда белгилүү дата ошол урпактарга чоң түрткү берди, 200 жылдык. Ошол баардык урпактар топтолуп, ошол 200 жылдыкты ошол жакшы деңгээлде өткөзөлү деп ошол мамлекеттик деңгээлде азыр райондук, областтык иш-чаралар бекитилген. Бүгүнкү күндө ушул урматтуу президентибиздин кароосунда турат. 200 жылдык ушул мамлекеттик деңгээлде өткөзүүсүн азыр күтүп атабыз, Кудай буйруса. Ошол эле Молдонияз төрөлгөн айыл өкмөт көтөрмө деп аталган. Азыр бүгүнкү күндө документтер баары бүтүп, Молдонияз атындагы айыл өкмөткө өзгөрүп атат. Кудай буйруса жакын күндөрү көрөсүздөр. Анан Кадамжайдын центриндеги ушул Маданият сарайы жаштык театр бар. Ошол Молдонияз атындагы жаштык театр болуп өзгөрүп атат азыр. Кетте жоголор бар. Баягы Молдонияз салат дегенлерде жоголор бар. Бул өзүнүн коюштуруп айтканынан жазып алганбыз. Молдонияз Эрназар уулу Баткен облусунун Кадамжай районунун Кызыл Булак кыштагында туулган. Так маалымат болбогону менен 1823 жылы жарык дүйнөгө келген деп айтылып жүрөт. Ал көп жерди, көп элди кыдырып көргөн. Ошол барган жерлеринен географиялык, климаттык, этнографиялык, фольклордук маалыматтарды, чыгармаларды жыйнаган. Өз жазгандарын кол китеп таризине салып элге тараткан. Эң өкүнүчтүүсү бул кишинин эмгектерине, жазган чыгармаларына биз кийинчерээк эгемендүүлүк алгандан кийин кайрылганыбыз болуп атат да. Себеби деген ага чейин совет идеология бул акындарга бир улутчул катары мамиле кылып келишкен дагы чыгармалары көп изилденбей калган. Эми изилдеген адамдардын ичинен биз ошо Юнус Алиевди айткым келет. Анан өзүнүн дагы айырмачылыгы бул акындын өзүнүн кол жазмасы сакталган акындарга кирет да. Анан мунун 3 кол жазмасы тең биздин улуттар илимдер улуттук академияга тапшырылгандыгында да. Биринчисин Сыдыкбеков тапшырган, экинчисин Юнус Алиев тапшырган, үчүнчүсүн академик Абдыган Эркебаев тапшырган да, Алайдан таап келип. Молдонияз Эрназар уулу тууралуу 10го чукул кандидаттык диссертациялар жакталды. Ошондой эле анын санат дигарастары 665 беттүү китеби түрк тилдүү мамлекеттердин тилдерине которулууда. Азыркы күндө уюштуруу иштери жүрүп 200 жылдыгына карата илимий конференциялар дагы башка окуу жайларда улантылмакчы. Алтынай Шабединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.
2023 жылдын 25 февралына карата Улуттук банктын карамагында 46,7 тонна алтын бар. Бул тууралуу кабар агенттигинде маалымат жыйынында Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева билдирди. Анын айтымында банкта алтындын 2 түрү бар. Алтын валюта резервинде 16 тонна. 1 февралга карата 87,3 миллиард сомго барабар. Жана 138,5 миллиард сомго барабар болгон алтындын кору. Акыркы жылдары Улуттук банк запастагы алтындын көлөмүн көбөйтүү саясатын жүргүзүп келет. Жогоруда айткан алтын Улуттук банкка тиешелүү дейт Карабаева. Эскерте кетсек, министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров кабар маалымат агенттигине маек берип жатып, күмтөрдөн 2 жылда 45 тонна алтын, 8 тонна күмүш чогулганын билдирген. Баткен облусунда бир жума ичинде жол кыймылынын эрежелерин бузган 932 айдоочу анакталды. 2023 жылдын 20 февралынан 26 февралына чейин бир жума ичинде Баткен облусу боюнча 932 жол кыймылынын эрежелерин бузуу анакталды. Алардын ичинен мас абалында автоунаа башкарган 31, айдоочулук күбөлүгү жана автоунаага тиешелүү документтери жок автоунаа башкарган 17. Кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашырып айдаганы үчүн 125, башка ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 756, терезесин караңгылатып айдаган 4 айдоочу анакталган. Убактылуу токтотуучу айып короого 37 автоунаа токтотулган. Бардык айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырабыз деп айтылат маалыматта. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери тарабынан кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдиришти. Маалымат калайык УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 3-бөлүгүндө кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу каралган кылмыштар боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чараларынын натыйжасында мамлекеттик салык кызматынын Лейлек району боюнча башкармалыгынын карыздарды өндүрүү жана текшерүү бөлүмүнүн башкы салык инспектору тарабынан кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталып, документтештирилди. Ал пландуу көчмө салыктык текшерүү учурунда кызматтын кызыкчылыктарына жана салык мыйзамдарына карама-каршы келген ЖШКга өзгөчө ийри өлчөмдө өлкөнүн бюджетине түшүүчү салыктарынын көлөмүн азайтууга көмөктөшкөн. Башкы салык инспектор текшерүү учурунда кышкы дизелдик күйүүчү майга салык кодексинде белгиленген акциздик салыктын ставкаларын эске албай, 1 тоннасына 5000 сомдун ордуна 400 сом көрсөткөн. Натыйжада өлкөнүн бюджетине өзгөчө ийри өлчөмдө зыян келтирилген. Учурда келтирилген материалдык зыян толугу менен калыбына келтирилип, бул кылмышка Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын башка кызматта адамдарынын да катыштыгы бар экендиги такталууда. Үстүбүздөгү жылдын 27 февралында жогоруда аталган кылмыш ишинин алкагында мамлекеттик салык кызматынын Лейлек району боюнча башкармалыгынын карызды өндүрүү жана текшерүү бөлүмүнүн башкы салык инспектору кармалып, УКМКнын тергөө абагына убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстандын аймагында терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан айдоочуларга карата рейд башталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган башкы башкармалыктан билдиришти. Маалымат калайык караңгылатуу деп аталган рейд бүгүн 28 февралда башталып, 10 мартка чейин уланат. Анын жүрүшүндө автоунаасынын маңдайкы жана каптал терезесин мыйзамсыз караңгылаткан жана уруксатсыз кошумча жабдууларды колдонгондор аныкталат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган башкы башкармалыктан аныкталган укук бузууларды фото-видеого жаздыруу менен массалык маалымат каражаттары аркылуу профилактика иретинде чагылдырат. Кызылкыя шаарынын аймагында табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында жолдордо сел сайынын 1600 метр аралыгынын нугун тазалоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан иштер жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күнгө карата 400 метр аралыктагы тазалоо иштери бүткөрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын техникалары Кызылкыя шаарынын аймагында селдин алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иштерин алып барууда. Атайын алдын алуу селдин кесепеттерин жоюу максатында иш жүргүзүп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2022 жылдын 18 июндагы Коктук болоттон келген сел суулар Кызылкыя шаарыбыздагы 271 объекти жууп, 19 көчөгө сел суу кирип, натыйжасында 7 социалдык объект жана 36 турак үй авариялык, 16 үй капиталдык ремонтко жаткан. 2022 жылда шаарда катталган селдин кесепеттерин жоюу максатында министр жеринен көрүп, жергиликтүү бийлик менен биргеликте 2023 жылда алдын алуу максатында атайын пландарды түзгөн.
Адамдарды ушул алдын алуу максатында кандай иш-чаралар көрүү боюнча биз өзгөчө кырларда министрликке сунуштаганбыз. Бүгүнкү күндө мына бирөөсү Каримберди участкасында мурда суу топтоочу дамба болгон. Ошол дамбалдагы көп жылдан бери тазаланбастан толуп калган. Ал жерде өзгөчө кырдаалар министрлик ишин алып барып атат. Ошондой эле биздин Октябрьский көчөсүндөгү ушул Жусупалиев көчөсүндөгү жабыркаган үйлөрдүн ошол селдин алдын тосуу максатында иштер аткарылып атат. Ошондой эле биз жергиликтүү бюджеттен дагы өзгөчө акчалар каратылган. Сел өтүүчү каналдын 1600 метр аралыгынын эски нугу учурда тазаланууда. Атайын экскаватор техникасы министрлик тарабынан бөлүнүп тазалоо иштерин улантууда. Бүгүнкү күнгө чейин 400 метрден ашык аралыгы тазаланды. Былтыркы жылда катталган селдин кесепетинде турак үйлөргө жана социалдык объектилерге сел кирген. Жыйынтыгында жалпы материалдык чыгым 47 миллион 477 миң 300 сомду түзгөн. Лейлек районунун Карабулак орто мектебинде толеранттуулук канасы ачылды. Анда мугалимдер жана окуучулардын бош убактысында эс алууга жана өзүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Аталган кананы ачуу мектеп мугалими жана активист окуучулары тарабынан демилгеленип, Тынчтык демилгелери коомдук фондусу тарабынан колдоого алынган. Кененирээк кийинки репортажда. Карабулак орто мектебинде соцпедагог жана активист окуучулары менен биргеликте Тынчтык демилгелери коомдук фондусу тарабынан уюштурулган иш-чараларга активдүү катышып, долбоор жазып утуп алышкан. Натыйжада мектепте толеранттуулук канасы ачылып, мугалимдердин жана окуучулардын бош убактысында эс алууга жана өзүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мугалимдер, окуучулар бош кезинде газета, журналдарды окуп, эс алышат. Ошондой эле мектептин аярлуу катмарында турган окуучулар менен миграцияда жүргөн ата-энелердин балдары менен иштөөдө ушул кананы уюштуруп, ушул канада шарт түзүп, бул жерде иш жүргүзөбүз деген максатта ачылды. Карабулак орто мектебинде соцпедагог жана активист окуучулары менен биргеликте Тынчтык демилгелери коомдук фондусу тарабынан уюштурулган иш-чараларга активдүү катышып, долбоор жазып утуп алышкан. Натыйжада мектепте толеранттуулук канасы ачылып, мугалимдердин жана окуучулардын бош убактысында эс алууга жана өзүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мугалимдер, окуучулар бош кезинде газета, журналдарды окуп, эс алышат. Ошондой эле мектептин аярлуу катмарында турган окуучулар менен айылдагы миграцияда жүргөн ата-энелердин балдары менен иштөөдө ушул кананы уюштуруп, ушул канада шарт түзүп, бул жерде иш жүргүзөбүз деген максатта ачылды. Ошондой эле долбоордун алкагында толеранттуулук инсандын баалуулук аталышында семинар-тренинг болуп өттү. Семинар-тренингке мектептеги лидер окуучулар катышып, берилген теманын алкагында кызуу талкуу жүргүзүштү. Ошондой эле окуучулар берилген тапшырмалардын оң жана терс жактарын талдашып, критикалык ой жүгүртүүсүн кеңейтишти. Тынчтык демилгелери бирикмеси тарабынан уюшулган ар кандай семинар, тренинг, долбоорлорго катыштык. Бул долбоордун натыйжасында биз өзүбүзгө эң жакшы информацияларды алдык. Ошол долбоордун натыйжасында биз бүгүн дагы ушундай иш-чараны өткөзүп отурабыз. Жана ошондой эле бул Тынчтык демилгелери тарабынан уюшулган ар бир иш-чарага терең ыраазычылык билдиребиз. Жана биз мындан ары дагы ушундай долбоорлор менен иштешүүгө ар дайым даярбыз. Белгилей кетсек, Тынчтык демилгелери коомдук фондусу тарабынан уюштурулган буга чейинки окуучулар арасындагы атайын дебаттык иш-чаралар жаштардын активдүүлүгүн арттырып, өз ойлорун жеткиликтүү айта алган окуучулар такшалып келатышат дейт мугалимдер. Ошондой эле соцпедагог Гүлмира Жумабаева жана лидер окуучулардын аракети менен атайын окуучулар үчүн формалар даярдалып берилген. Мингүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Мисалы, адам сабырдуу болуш керек экен. Бир адамдын айткан оюну Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.